Assalamu alaikum туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн 31 март 2023 жыл мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Киркамстромдо жүрөм туугандар. Ошол жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген биринчи болуп барбыр жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер туугандар Барпалыкулов жана Астраханская көчөсүнүн кесишинде турам. Ошол жерден батышты карай 200 метрдей бассаңыздар оң тарапта сатылуучу үй жайгашкан туугандар. Анан бул жерден троллейбус, маршруткалар шаардын бурчуна барышат жана ошондой эле мектеп мынакей жакын. Киркамстромдо центри деле жакын болуп калат, мечит деле бар туугандар. Фрунзе маркеттери мына ушундай. Анан Дордой Моторс Кудай бергенде деле анча деле алыс эмес туугандар бул сатылуучу үйдөн. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып, жана күн сайын Бишкек шаарынын Чүй областына сатылуучу үй квартираларды көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Дарек Астраханская көчөсү 8/7 дарегинде жайгашкан. Чоң трассадан туугандар. Бул жол менен 200 метрдей аралык көрүнөт. Көчөлөр көрүп турасыздар, асфальт мынакей. Анан видеонун башында айткандай бул жакта Киркамстром, Дордой Моторсторго деле жакын туугандар. Бул жайгашкан жери. Эми коросуна кирип калган маалымат берейин. Мынакей бул көчө тарабы көрүп тургансыздар Дарбаза. Бул мынакей коросунун көрүнүшү, ал тарабы мондай навес. Генен бир 4 машина баткандай жер. Ал тарабы стяжка. Так. Жердин аянты 2,5 соток. Үй барашный типтеги үй туугандар. Мынакей бул жерде негизи кирүүчү эшиги жайгашкан. Центральный канализация, суу, свет бар. Анан газды киргизип алуу керек. Газ деле бул көчөлөрдөн өтүптүр, бирок киргизип алуу керек. Бул негизи кирүүчү эшиги туугандар. Киргенде бир бөлмө. Үй 47 квадрат, 47,5 квадрат метр. Булар жагачтан болгон пол экен. Андан ары мынакей бул жакта дагы бир коридор. Бул коридордон сол тарапка кирсек, дагы бир бөлмө мынакей. Үйдүн стенасы туугандар кирпич. Мынакей. Андан кийин дагы бир мондай бөлмө. Так. Жана түзөлүп өтсөңүздөр, бул жакта кухня жайгашкан. Андан ары бул жерде душ. Окей. Суусу Аристон менен жылыйт. Мынакей раковинадан суу чыгарылган туугандар. Бул жак кухня. 47,5 квадрат метр болгон. Үйүбүз барашный типтеги жана үйдүн түндүк тарабынан деле чыгып кетсеңиздер болот. Мынакей. Бул жакта деле могу сарайлар, ушул үй ээсине караштуу. Так, мынакей катарынан бул сарайлар, бул склад. Жана бул жакта бош жерлер бар. Мынакей, бул сарайлар. Бул заборго чейин. Бул жагы бул заборго чейин негизи боюнча үй ээси бул кошуна сыяктуу төрүнөн дагы бир үй салайын деген план болгон экен, бирок азыркы учурда кээ бир себептерден улам сатып аткан учуру. Так, дагы эмне маалыматы мектеп. Киркамстромдо мектеп өтө эле жакын, садиктер деле бар. Шаардын бурчуна көптөгөн маршрутка, бул жактан троллейбустар менен бара аласыздар. Так, бул 47,5 квадрат метр болгон үйүбүз туугандар, баасы $26,000 сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда ээси деп жазылып турат. Звондоп сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.